Пандемияга байланыштуу 30 жергиликтүү кеңешке шайлоо үгүт иштерин жүргүзүү учурунда токтотулган. Булардын баары эми кайрадан шайлоого аттанат. Талапкерлерди көрсөтүү тизмесин бекитүү жаңыдан башталат. Эми 418 жергиликтүү кеңешке шайлоо 11 апрелде өтөт. Анын ичинде 23 шаардык, калгандары жергиликтүү кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганына байланыштуу шайлоо дайындалган. Өнөктүк 2 система менен өтөт. Бул шаарларда пропорционалдык система, башкача айтканда шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлерди саясий партия өзүнүн тизмесине көрсөтүп бекитип, ошол аркылуу шайлоого катышат. Ал эми айылдык кеңештин депутаттарынын шайлоосу мажоритардык система деп айтылат. Бул башкача айтканда көп мандаттуу шайлоо округдарына талапкерлерди көрсөтүп, ошол шайлоо процесстери жүргүзүлөт. Шаардык кеңешке талапкерлерди көрсөтүү үчүн саясий партиялар тизмени шайлоо күнүнө 40 календардык күн калганга чейин бекитиши керек. Үгүт иштери шайлоого 30 күн калганда башталат. Ал эми айылдык кеңешке шайлануучу депутаттардын тизмеси шайлоо күнүнө 30 күн калганга чейин бекитилүүгө тийиш. 20 күн калганда талапкерлерди каттоо жүрүп, үгүт иштерине уруксаат берилет. Бишкек менен Ош шаарынын депутаттыгына талапкерлер 50 000 сомдон, башка шаарлар үчүн 20 000 сом, айылдык кеңешке депутаттыкка көрсөтүлгөндөр 1 000 сом күрөө акысын төлөйт. Буга чейин шайлоого катышып токтоп калган жактарга күрөөлөрү кайтарылат. Шайлоого катышкан жалпы шайлоочулардын 15%дан кем эмесин алган саясий партиялар үчүн жана талапкерлер үчүн шайлоо күрөөсү кайтарып берилет. Калгандары республикалык бюджетке чегөрүүгө жатат. Базар Коргон айыл аймагына шаар макамын берүү жарлыгына президент 5 февралда кол койду. 15 февралдан баштап расмий түрдө Базар Коргон шаары деп аталат. 11 апрелде шаарга алгачкы депутаттар шайланып, 24 штаттан турган мэриянын аппараты түзүлөт. Учурда шаарды документтик жактан бекемдөө иштери кызуу жүрүүдө. Бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бир эле Базар Коргон айыл өкмөтүнүн базасында бирок коңшулаш кеңеш айыл өкмөтүнүн дагы айылдары кирип атат. Ошондуктан ошол кеңеш айыл өкмөтүнө кирген айылдарды бул баланстан баланска өткөрүп берүү иштери турат. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө жумушчу топ түзүлгөн. Талапкерлер жана саясий партиялар шайлоо алдындагы программаларын жергиликтүү аймактык шайлоо комиссияларына берүүгө милдеттүү. Андан соң тийиштүү шайлоо комиссиялары программаны жайгаштыруу үчүн эл көп чогулган жерлерден тактайча бөлүп берет. Мыйзамга ылайык депутаттыкка 21 жаштан жогорку билимдүү жарандар катыша алат. Депутаттарды саноо автоматтык көкөктөрдүн жардамы менен жүрүп, биометрикалык маалыматтын негизинде түзүлгөн тизме аркылуу добуш берүү жүргүзүлөт. Сайфуддин Мурзаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.